Ошо өзү негизи 6-1 графикте иштейбиз. Анан бир күн выходнойбуз, ушундай да кетип атат да. Эртеден кечке ошо документ менен жүгүрмөй. Ушул нерсени бийлик өкүлдөрү чечип берсеңиздер өтө сонун болот эле. Себеп дегенде бардык Россия Федерациясындагы мыйзамдарды биз сыйлап жүрсөк дагы реестрде жүрөбүз, эч жакка акча которо албай атабыз деп биздин мекендештерибиз аябай көп болууда. Юристтер бул боюнча эмне дейт? Аз толук маалыматты юристтерден алабыз. Официальный запрос кылгыла бүт документтериңерди привязка кылып жөнөткүлө деп онлайн жөнөтүп жатканбыз. Бүт распространение эткенбиз, билесиз да. Ошол ссылка аркылуу көптөгөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө реестрден чыккандар дагы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Чүмек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында реестрге түшүп калдым. Бардык документтерим туура болсо дагы деген мекендештерибиз аябай көп болууда. Бүгүн биз Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлүз эжекебиздин офисине келдик. Офисине келсек, ошондой көйгөй менен эжекелерибиз дагы отуруптур. Эжекелерибиз эмне себептен реестрге түшүп калыптыр, себептерин бир нече жерге барып тактай албадым дейт. Акыры ошо юристтерге келдим дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы, анан юристтердин да кеңешин видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Юристтер дагы ушул боюнча эмне дейт. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Москвада жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Негизи жүргөнүмө 10 жыл болду, бирок жылда барып келип турам. Азыр эмне себептен реестрге түшүп калдыңыз? Сахарыңыз жок беле же, регистрацияңыз жок беле же, штрафтарыңыз бар беле? Жок, менин документтерим бүт бар жогу бар. Бүт баары таза, налог төлөйм. Бирок эмне себептен түшүп калганын билбейм, чын айтканда. Каяктарга кайрылып келдиңиз? Биринчиден негизи бул реестрдин мекенин деле билбедим мен. Карталарым блок болгондон кийин ошо угуп, анан карасам, жана Сбербанк картамды ачсам, МВДга бар деп жазылып туруптур. Анан сперва Сбербанкка келдим. Келсем, ближайший МВДга бар деди. Анан ошо МВДга барсам, алар айтты: биз документтериңизди в данный момент текшерип бере албайбыз. Бөлөк МВДга барышыңар керек. Какой-то бир ближайший адрести айттым, недалеко, жакын деп. Ошентип ал жака бардым. Барып, жакын эмес, аябай алыс, жамгырларда ушундай бир кыйын учурлар болду. Барып, ал жака кайрылып, зорго жетип баргандан кийин алар айтты: "Жок, биз карабайбыз. Bunday вопросту башка МВД карайт" деп башка жака жөнөтүштү. Анан мен ал жака бардым. Ал жака барып, ал жактан да карашпады. Мои документке барасыңар деди. Ошентип ол жака бардым. Бүт документтерди ачып, баарын бүткөндөн кийин акырын ошо записацияга келгенде алар айтышты: "Жок, биз гражданин СНГларды запись кылбайбыз, биз карабайбыз" деди. Ошону айтайын дегем, аябай кыйын болуп атат да негизи. Сбербанкка барсаңыз эмне деди? Сбербанкка барганымда алар айтты: "МВДга баргыла" деди. Ал бир эле ошо МВДны шылтоо кылып коюп атышат да. Анан бүт бар жок блок. Кыргызстанга акча которо албайбыз. Юнистрим-банкка барсам, акча которо албайм, Билайндан акча которо албайм. Эч жерден которо албайм. Бирок мен ушу документтерим бар. Элчиликке барып көрдүңүзбү? Элчиликке жок, барбадым. Элчиликке барбадым. Анан ошо өзү негизи 6-1 графикте иштейбиз. Анан бир күн выходнойбуз, ушундай да кетип атат да. Эртеден кечке ошо документ менен жүгүрмөй. Урматтуу мекендештер, негизи эле ушундай себеби жок эле, сахара кагазым бар, салык, налог төлөп жүрөм, регистрациям базада, бирок реестрге түшүп калдым, каяка кайрылам деген мекендештерибиз аябай көп болууда бүгүнкү күндө. Ушул нерсени бийлик өкүлдөрү чечип берсеңиздер өтө сонун болот эле. Себеп дегенде бардык Россия Федерациясындагы мыйзамдарды биз сыйлап жүрсөк дагы реестрде жүрөбүз, эч жакка акча которо албай атабыз деп биздин мекендештерибиз аябай көп болууда. Юристтер бул боюнча эмне дейт? Аз толук маалыматты юристтерден алабыз. Саламатсызбы Гүлүз эже? Жогоруда айтып өттү бай эжекебиз, ошол мен көп жакка барып реестрден чыга албай атам дейт. Бүгүнкү күндө негизи эле ошол эжекелер негизи ошондой биздин мекендештерибиз көп болууда да. МВДга барса, май документке бар дейт экен, май документке барса, банкка бар дейт экен, банкка барса биз билбейбиз дейт экен да. Негизи алар эмне кылыш керек реестрге түшкөндөр? Бардык документтерим бар, салык төлөйм, сахарога бар, регистрацияларым бар, бирок ошол картам блок болуп калды дегендер өтө көбөйдү.
Саламатсыңарбы Учкунбек. Негизи бул реестр боюнча биз сентябрдан баштап эле айтып келатканбыз. Эгерде бул Россия жергесинде көптөн бери неофициально жүргөндөр болсо, желательно 3 айга чыгып кет деген да сунуштарды айтканбыз. Жана ошондой эле көптөгөн мекендештерге официальный жумуштарга кирип, орношуп, бүт документтериңерди оңдоп алгыла деген сунуштарды да көп айтып келгенбиз. Бирок тилекке каршы көптөгөн мекендештерибиз Сахаровага до сих пор өтпөгөндөр дагы көп экен. 10 жылдап документтерин жазабай жүргөндөр дагы көп экен. Эми бул реестрга деген бүгүнкү күндө айта кетсек, официальный иштегендер да кирип калды да. 17 жылдан бери бир предприятияда иштеген байке эжелерибиз кирип калды. Баянда бир эжекебиз келди, 5 жылдан бери бүт официальный иштейт. Ал эжекебиз да кирип калып, банковский картасынын баары блокко түшүп калды. Бүгүнкү күндө действия кандай кылып атабыз? Биз башында ошо реестрга түшүп калгандар боюнча ссылка жөнөтүп, Главное управление по вопросам миграции Сергиенкага официальный запрос кылгыла, бүт документтериңерди привязка кылып жөнөткүлө деп онлайн жөнөтүп жатканбыз. Бүт распространять эткенбиз, билесиз да. Ошол ссылка аркылуу көптөгөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө реестрден чыккандар дагы бар. Жана ошондой кээ бир мекендештерибизге именно ошол территориальный отделге бар деген да ответтер келди. Кээ бир мекендештерибизге болсо сен запреттесиң, ушундай штрафтарды алгансың дегендер да ответтер келип атты да. Ошого байланыштуу эми бул жакта көбүнчө кандай документтер менен Россияда жүрөт мекендешибиз, ошого көп мындай таяныш болуп жатат да. Анан биз бүгүнкү күндө кандай действия кылып атабыз? Отделге барса, ошондой сиз айткандай бул жака бар, тияка барса, тиги жака бар деп көптөгөн мекендештерибизди тияк бияка жиберип жатат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө Главное управление по вопросам миграцияга официальный письмо жазып жатабыз. Через почту России жөнөтүп жатабыз. Жана ошондой эле Главное управление по вопросам миграции Москва, Московская область. Ошол подразделенияга дагы официальный письмо жөнөтүп жатабыз. Исключение из реестра деген заявление жазып атабыз. Жана ошондой эле 3-чү заявление бул территориальный отдел МВД. Кайсыл райондо регистрация болгон болсо, ошол районный отделге бүт документтерди кошуп болушунча ННН, СНИЛС, налог төлөгөн справкаларын, кээ бирлер мекендештердин трудовой книжкалары бар. Ошолордун бүт баарын тең болушунча кошуп туруп, ошол отделге жөнөтүп жатабыз. Бирок пока эми ошол отделдерге жөнөткөн официальный ответтерди пока ала элекпиз, бирок келип жатат уже ответтер. Районный МВДга кайрылгыла деген ответтер келип атат. Эми ошол районный МВДнын пока ответин ала элекпиз. Бирок мен ойлойм, ошол ответтер положительный келет деп. Анткени мен недавно ошол МВД отделге барып келгем. Ошо биздин бир мекендештерибизди ээрчип алып, барып МВДнын начальнигине дере кирип көрдүм. Бул бүт официально жүрөт, эмне үчүн реестрге түшүп калды деп. Кичине комментарий берип койгула десек, только официальный письмо, заявление жазып кайрыла бергиле деп айтты да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде ким реестрда болсо, обязательно официальный заявление жазып кетириш керек. Бул реестрдан жөндөн эле мекендештерибиз чыгып калбайт. Бирок на самом деле көпчүлүктөр айтып атат, ушул сбой какой-то системада сбой болгон үчүн кээ бирлерге бир күндө реестрда, бир күндө реестрда жок болуп атат. Анткени реестр 3 саат сайын обновление болуп жатат. Да, булардын мигранттар көп болгон үчүн базалары деле какой-то сбой болуп жаткандыр да. Сизге кайрылса ошого жардам бере аласызбы? Кээ бир мекендештерибиз өздөрү ошо сайттан документтерин жөнөтө албаган мекендештерибиз дагы бар да. Сиздин офисиңизге келсе, ошо заявление жазып, документтерин жөнөткөн мүмкүнчүлүктөр барбы? Заявление жазып бүгүнкү күндө кетирип атабыз. Эми кээ бирлери ошо онлайн деле отправка кылганга аракет кылып атабыз, жумуштарынан бошобой калганга байланыштуу. А так ошо колдон келген мекендештерге жардам берип атабыз. Анан реестрда ким болсо, даже нотариустан доверенность бербейт экен. Ошондуктан ошол мекендештерибиздин атынан заявление жазып кетирип атабыз. Чогуу эмеге барып, Почта Россияга барып, ушу заявленияларын кетирип бергенге аракет кылып атабыз. Урматтуу мекендештер, көпчүлүк мекендештерибиз мага чалып ошо реестр боюнча маалымат чыгар дегенине байланыштуу Москва шаарындагы мыкты юрист Гүлзия эжекебиздин офисине атайын келдик.
Азыр көпчүлүк мекендештерибиз телефондон эле бүтүрөбүз дейт. Мүмкүн болушунча офисине келип, бардык документтериңиздерди, оригиналдарын алып келсеңиздер, ушул жерден ошол сайтка жөнөтүп, жана арыз жазып берет силерге. Көбүнчө мүмкүн болушунча алдын ала жазылып келиңиздер. Мен даректердин комментарийге коюп коёмун. Телефон номерин дагы экранга коюп койдум. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жана сиздердин дагы кандайдыр бир юридикалык сурооңуздар болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Кийинки эфирлерде ошол сиздердин комментарийиңиздерге жооп алып бергенге аракет кылам. Ассаламу алейкум, урматтуу Ушбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Москваны багындырган Кыргыз автосервис менен толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшкүлө. Бул метро Текстильщик, метро Кузьмикинин жанында жайгашкан Вольский бульвар 1-1 дарегинде. Ушул жерде мына автосервис, тонировка, оклейка, такси деп шиномонтаж жазып койгон. Ушул жерге келе бересиздер. Алдында парковкалар бекер. Ошондой эле айдоочулар үчүн өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Атай айдоочулар келип, телевизор көргөнчө өзүнүн машинасын оңдоп атканын экрандан көрүп турса болот. Толук маалыматты азыр ичкери кирип беребиз. Жүрүңүздөр, эми калган кызматтар боюнча сиздерге тааныштырайлы. Так, Кайрат мырза, кайсыдан баштайлы? Ходовой частан баштай берели. Ходовой частан, жүргүлө. Киргенде эле бул жерде электрика, ходовой час, мотор, ошол нерселер кылат. Замена масла. Замена масла, шиномонтаж, Шиномонтаж да бул жерде жайгашкан. Баары ушул электрика. Электрик да. Бардык условиялар бар. Бардык условиясы бар. Бул жакта эмне кылат? Бул жерде малярный, краска болот, Краска. машина кузуптар, краска Кузуптар, детальдар, краскалар, бамперлер. бампер бардыгы. Бул жакта оклейка бар экен, сварка иштери дагы барбы? Ооба, сварка иштери дагы бар. Сварка иштери бүт баарын сваркалап бересиңер. Ооба, Күчтү дам жамайсыңарбы? Ооба, гүлүштү. Күчтү да жамайт экен. Мына бекедештер, тонировка, ошондой эле таксиге оклейка, такси брендтери жабыштырсыңар да? Ооба. Түрлөрүн. Ковриктер, евро ковриктер. Евро ковриктер баалар боюнча бир айта кетсең. Экономдорго 2500, комфорт плюстарга 2800дөн кылып атабыз азыр. 2800-дөн 2500дөн. Пылесос бар, пылесос бекер. Пылесос Сухой бекер. туман дагы бар. Бат жытта Ооба. сухой туман. Ал канчадан? Сухой туман 500дөн. Если көбүрөөк мына жерде ремонту көбүрөөк боло турган болсо, подарка кылып сухой туман кылып беребиз машиналерди. Анан иштөө убактылары боюнча айтсак. Эртең менен 10дон кечки 11ге чейин. Кечки 11ге чейин дем алыссыз. Ооба, безип калмай.